11 каналынын аба ырайы тууралуу маалыматына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кечеги аба ырайы тууралуу болжолубуз туура чыкты. Айтканыбыздай бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн көпчүлүк аймактарында жаан жана кар жаады. Бул жаанды циклондун басымдуу бөлүгү Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстанга туура келет. Эми эртең анын багыты кандай өзгөрөт? Картадан көрсөтүп айтып берем. Казакстандан орун алган циклондун бир бөлүгү эртең кошуна жайгашкан Кытайга жетип, Ак Суу шаарына жаан алып келет. Ал эми Үрүмчү шаарында абанын температурасы төмөн болгондуктан кар түшөт. Казакстандан циклон таркап кеткени үчүн эртең көпчүлүк аймактарында күн ачык бойдон сакталат. Өзбекстандын түндүк батыш аймактарынан циклон жаан алып келет. Калган аймактарында күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы жагымдуу жылуу болот. Түркмөнстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мисалы, Дашогу өрөөнүндө жаан жааса, Ашгабад шаарында асманды булуттар каптап турат. Бирок жаан жаашы белгисиз. Тажикстандагы жаан-чачындуу циклон эртең таркап көпчүлүк аймактарда күн ачылат, бирок түштүктөгү аймактарында өткүн өтүшү мүмкүн. Кыргызстанда 27 октябрда жана 28 октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 28 октябрда күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир дыйканчылык райондорунда туман түшөт. Автожолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Алыскы сапарга аттангандар болсо, унаасынын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып алуусун сунуштайм. 11 каналында аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.